Абдымомунов Токтоболот, драматург, жазуучу, коомдук ишмер. Кыргыздын улуттук драматургиясына негиз салгандардын бири. Токтоболот Абдымомунов 1922 жылы Чүй облусунун Кемен районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй бүлөсүнө жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. 1938 жылы Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Жошолу айылдык советинде фельдшер, пункт башчысы болуп эмгектенет. 1939 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик медициналык институтуна өтүп, 3 курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Чыгармачылыгы Кумдун чап, Курман пьесалары менен башталат. Абдымомунов өмүрүнүн акырына чейин 30га чукул драмалык чыгармаларды жаратып, пьесалары кыргыз театрларынын сахналарына түшпөй байма-бай коюлуп турган. Абдымомунов чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди активдүү жүргүзгөн инсан. Ал 1959-1971 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун биринчи секретары, 1974-1987 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Көзү өткөндөн кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдымомунов атындагы адабий сыйлыгы уюшулган. Драматургдун Абийири кечирбейт драмасы Кыргыз мамлекеттик драма театрынын сахнасында алгачкы ирет коюлгандан тартып 10 жылдан ашуун өзгүлтүксүз коюлуп, андан соң кайрадан сахналаштырылган.